Urmaktуу айымдар жана мырзалар, бүгүн Ата бейит жергесинде мындан 85 жыл мурда сталиндик режим тарабынан жазыксыз жерден атылып жана жапырт көмүлгөн бабаларыбыздын көмүлгөндүгүнүн 85 жылдыгына арналган эскерүү жөрөлгөсүн өткөрүп жатабыз. Бул эскерүү жөрөлгөсүн уюштурган баардык тараптарга, анын ичинде Кыргыз мамлекеттик тарых музейине, Ата бейит эскерүү жайынын жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Ата бейиттин өзүнүн ачылышынын өзү дагы чоң тарых болуп калды. 1991 жылы 30 августта алгачкы жолу расмий ачылган бул жай кийин дагы Кыргызстандын эгемендигинин, эркиндигинин, жарандык азаттыктын баатырларынын бир эскерүү жайына айланды. Улуу үркүндүн, ошондой эле элдик ыңкылаптын учурунда курман болгондордун эскерүүсүнө байланыштуу дагы жаңы жайлар ачылды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов бабабыз дагы түбөлүк жайга берилди. Мына ушул комплексти андан ары жетектеш үчүн биздин расмий бийлик ушу быйыл тарых илимдеринин доктору Болотбек Абдрахмановду Ата бейит музейинин директорлугуна дайындагандыгы биз үчүн абдан жакшы жишаан болуп саналат. Себеби дал ушул тарыхчы 1991 жылы казуу жана иликтөө иштерин жүргүзгөнгө ушу багыт берген адис болуп саналган. Өмүр бою ушул сталинизмдин курмандыктарын иликтеп келе жатат. Анын орун басары болуп Салтанат Асекова деген өтө чыйрак тарых илимдеринин кандидаты болгон жаш изилдөөчүбүз келгендигин дагы биз шыктанып кабыл алдык. Буюрса, бул лаборатория болочокто дагы жалпы Борборлук Азияда өрнөктүү иштерди жасашы керек. Балким анын филиалы Чоң Таш айылында да курулуп, анда ушу курмандыктардын ДНКларын, алардын жакындарынын ДНКларын дагы чогулткан бир илимий изилдөө кампасы дагы түзүлүшү керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү жөрөлгөнүн ушул алкагында Кыргызстандагы сталинизмдин курмандыктарына байланыштуу бир нече китептин бет ачары жүрүп жатат. Алардын бири Татарстан Илимдер Академиясынын басмасында жарык көргөн профессорлор Аниса Бикбулатова менен Болотбек Абдрахмановдун Кыргызстандагы куунжукталган татарлар тууралуу монографиялык эмгеги болуп саналат. Бул эмгек өзгөчө сөз кылууга да арзыйт. Анын чоң мааниси бар. Себеби эгемен Кыргызстанды түптөгөнгө, бир кезде советтик мамлекеттүүлүгүн чыңдаганга ушул Кыргызстандагы татар этносунун барандуу өкүлдөрү дагы катышкан. Мына Ата бейит жергесинде эле 3 татардын сөөгү жатат. Мына ушулардын баардыгы бүгүнкү жөрөлгөлөр ушул ар тараптуу уюштурулгандыгын далилдеп турат. Биз бүгүнкү илимий иш-чараңыздарга албан ийгиликтер каалайбыз. Бабаларыбыздын арбагына дагы бир жолу таазим кылабыз. Көңүл бурганыңыздарга алкыш.